Бүгүнкү программабызда конокто ырчы таланттуу айымдар Акмарал Жоробаева жана Жамал Асилбекова. Салам урматтуу Билим Илим каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга жалындуу ысык салам. Жалпыңыздарга салам. Ушул бүгүнкү акыбызды сыноо берүүсүндө биз менен бирге болуңуздар. Анткени азыркы учурда биздин экөөбүздүн акыбызды сынаганы конокко чакырып турат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мектеп учурунда алган билимиңиздер эсиңиздерде калды деп ойлойсуздарбы? Мектептен жакшы билим алып, жакшы тарбия алып, ошол жакшы нерселерди алдым деп ойлойм. Мектеп бул билим булагы дегендей, ушул мектептен кийин жогорку окуу жайларда окуп, азыркы күнгө чейин ушу наныбызды каап жеп жүрөбүз дегендей. Албетте, баягы баланын фундаментин коюлушуна биринчиден ата-эне себепкер болсо, биздин келечегибиздин курулушуна бул мектеп учурундагы тарбия, ошол эле билими, ошолор себепкер болот экен. Ошол себептен мектепте алган билимдерибиздин салымы болгон үчүн биз азыркы учурда ушундай жакшы жашоодо жашап жатабыз десек болот. Бардыгы эле сизде. Биринчи бөлүм мектеп жана мен деп аталат. Бул бөлүмдө келген коноктордун мектеп кезинде алган билими текшерилет. Суроолорго жооп бере албаган конок өзү тууралуу өзгөчө фактылар менен бөлүшөт. Суунун химиялык аталышы. H2O. Өзгөчө болсо, мен кичинекей кезимде аябай ыйлак болчумун да, бирөө мындай эле сүйлөп койсо эле көз жашым даяр турчу ыйлачумун. Анан азыркы кезде болсо, бирөө катуу сөз сүйлөп атабы, кандай эмне болуп атат, азыр ыйлабай калганмын да. Бушуп калганмын деймби. Токтогулдун трагедиялуу сүйүүсү жөнүндөгү ыры кантип аталат? Алымкан. Да? Алымкан аткан деген ыр болуш керек. Айтсам, уйкуну жакшы көрөбүз биз, чыгармачыл адамдар. Ошонусундай көбүрөөк уктап коем. Акыркы мезгилдерде уктабаганга аракет кылып атам. Жашоого машыгып атам деймби. Азыр өзгөрүлүп, башка Акмарал болуп калгам деймби. Жылдыздуу асманга байкоолорду жүргүзүүчү, аны сүрөткө тартып алуучу жана жылдыздар менен планеталардын жашоосун окуп үйрөнүүчү адам ким? Окумуштуулар. Астрология илими саналат, бирок аны окуган адам астроном болуш керек. Ой. Айтып отуруп эткенде. Зато мактанат экенсиз деп. Мен мактанайынбы, ушундай кыял кечмин да, мен үйдөгү бир туугандардан өзгөчөлөнүп турам эмнегедирчи. Анан кийин ошол 5 бир тууган болсок, 5-ünү мен өзүм баягы жетем деген максатыма жетем. Менде бар, менде дайыма ушундай, мен ушундай ийгиликтүүмүн деп эле ушинтип айта берем, бирок боло берет да, ошол оозуман чыккан нерсечи. Анан ошону сыңарындай айтам, анан бир туугандарыма да көп айтам, ой ушундай деп айтсаңар силер дагы депчи, ошондой болот деп калам, кыялдан кыла депчи. Десем, алар кантип эле болсун деп эле баягы аркага чегине беришет. Ошон үчүн силердики болбойт деп айтам да. Ошол кыял кеч бала кезимен эле өзү ошондой элем. Мен баягы жетем деген максатыма жетем, мен ырчы болом дедим, ырчы болом деп эле ошол фактын айта алам өзүм жөнүндө. Буйдум чок, эсимде ой булбул аттуу лирикалык чыгармалардын автору ким? Атай Огунбаев деп эле шашылбайт го экен да. Фак айтпайын деппи? Мактанган сон экен го Акмарал жанагы. Тескерисинче деймби? Мактан. Өзүм жөнүндө эмнени айтсам экен, эл билбеген, элдер деле билип бүттү окшойт. Азыр менин кесибим таптакыр башка жакта өзгөрүлүп иштеп жаткан кези деймби. Дарыгер болуп кеттим десем да болот. Элдин ден соолугун чыңдоого салым кошуп, азыркы учурда өзүбүздүн мусулмандардын продукциясы болгон кара зире майы менен иштеп жаткан кезим азыркы учурда билбегендерге билсин деген ойду айтып чыктым. Өзүм кесибим боюнча деле негизи жок. Кесибим боюнча мен программистмин да. Программа эмесинде окуганмын. Андан сырткары англис тилинде котормочулукка да окугам. Бир эле мезгилде эки окууда. Кечки бөлүм, анан күндүзгү бөлүм болуп. Бирок жараткан берген таланттар ошол журналистика тармагында да эмгектендим десем болот. Андан сырткары Акмарал эже менен кесиптеш болуп, сахнада, тойлордо, жашылыктарда кызмат кылабыз. Теректей бой бергенче, теминедей акыл бер. Аны мен деле билем, бирок эже катары сүйлөп атам дейм. Эми бул сапар ошо өзүмө жакпаган сапатты айтайын. Өзүмө жакпаган сапат бул менде да уйкучулук бар болчу, бирок ал нерсени жойдум. Анан кийин аябай эле
шашмалыгым бар эле. Шашып эле бирдемкени дароо жыйынтык чыгарып эле анан кийин бирөөлөргө көбүнчө аны изилдеп эме кылбай туруп эле бир жакшылык кылып алып анын аркасынан кайра эле баягы боор урсаң боорго тебет дейт го, ушундай боорго тебүүлөрдү көп тартып калдым десем да болот. Бирок ал деген баягы наоборот тескерисинче курч бычак кайра сокку жеп курчуйт экен да, анан азыр курчуп калдым десем болот. Кыргызстандын Борбордук стадиону кимдин наамына алып жүрөт? Долон Абдыразаков элеган. Бишкектеги чоң борбордук стадион. Токтол сатылган атында филармония бар, стадион. Долон Өмүрзаков. Мен эме не деп мактансам экен деп эле. Эмне айтсам? Өзүм жөнүндө. Эми биз билбеген балким өнөрлөрүңүздү, сырларыңызды. Чынын айтсам баягы эмнени жакшы көрүп, эмнеге каттуу басым жасасаң ошол жагын көбүрөөк өрчүп кетет экен да. Мен ошо чыгармачылыкты аябай жакшы көрүп, ошол жакты сүйүп, ошол жактан мен нан таап жеп атам деп эле кечке ошо алдыга умтула берип, мен чыгармачылык жагымды эле өстүрүп атам азыр. Өсүп кетти, анан калган өнөрлөрүм деле болсо керек эле, бирок калган өнөрлөрүмө эч көңүл бурбапмын, чынын айтсамчы. Уктап жата берипмин. Көлөмү боюнча эң чоң деп эсептелинген музыкалык аспап кайсы? Эң чоң атасы болсо керек деп. Анан атыны угуп жүргөн белеңиз? Угуп жүргөндөй болуп атам ооба. Нерсени билип турабыз, бирок мен Акмарал эжени айтам экен десем, Акмарал эже мени карап атат, ошон үчүн экөөбүз чогуу эле айтабыз да. Адамдын организмине окшогон, баягы мультфильмдерде, кинолордо, чоң сахналарда мындай ойнотулган бир орган деген аспап болот экен, орган. Дүйнөдөгү эң бийик чокуу кайсы? Дүйнөдөгү эң бийик чокуу? Эң бийик чокуу дүйнө жүзү боюнча Ленин чокусу дегенди билчү элем, анан Дүйнө жүзү боюнча Кыргызстан эмес. Ошо да, дүйнөлүктө. Географияны жакшы эле билебиз. Билет болчумай кызыгып окуйт элем. 21 жылда чынын айтсам айтып атпайм, унутуп кетипмин көп нерсени. Эверест. Ооба, укканбыз, бирок Эверест. Факт. Мен айтайын, сизде биринчи, да. Акмарал эже тууралуу мен ошол чыгармачылыкка аралашканыма 4 жылдан өтүп 5-жылга бараткан болсо, аралашкандан баштап эле тааныштык, кошуна болуп деле жашадык, ошо бир райондо дегенде. Анан бир дагы жаман сөз уккан эмесмин да, кайсы бир адамдан мындай болуп калса деле, жана Акмарал Жоробаева деген эже аябай жакшы адам, ошол эле тамада, ошол эле жөнөкөй инсандардан ар дайым жакшы деген сөздөрдү гана угуп келе жатам. Ушунуңуздан жазбай, түбөлүктүү жакшы сапаттарыңызды жоготпой, жакшы инсан болуп жүрүңүз деп гана айта алам. Рахмат айткан келсин. Мен дагы Айжамалды ошо тааныгандан бери, көргөндөн бери айтам ушундай. Бүт Айжамалдын курагында ушул мезгилдерде 4-5 жылдын ичинде аябай ушу теңдүү сен теңдүү кыздар көп чыкты. Ошолордун ичинен эң туруктуусу, оор басырыктуусу экөөбүз бири-бирибизди мактап калайлы дебейинби? Анан кийин мындай жөнөкөй, кайсы жерге барсам деле биз сен жөнүндө дагы жакшы сөз айтат да. Ошол Айжамал аябай жакшы кыз депчи. Анан кийин эми башка кыздардан ал кыйла жакшы кыз. Мындай бизде чамачыл адамдарда көп мындай ушак сөздөр көп отуруп, интрига көп болот. Анан ошолордун ичинен Айжамал жөнүндө мен жалаң жакшы сөздөрдү угам. Айжамал сага ошон үчүн сени жакшы көрөм, каерде болсо дагы экөөбүз саламыбыз түз, жакшы мамиледебиз. Мен Айжамалды сыйлайм. Рахмат, жакшы. Аккордеон эң алгач кайсыл жерде пайда болгон? Чехия мамлекетинде. Прага, өлкөсүндө. Негизи эки өлкөдө пайда болгон экен, Ошондо экөөбүздөн эми айтпай эле коелу да. Белгилүү оончу, аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун кичим экени? Совет Каракулжа району Калинин айылында, по-моему, Сары булак айылы эле ушундай болуш керек. Бул Каракулжа Калинин билбесе болбойт бул дейм. Ордон-Пири Рыспайдын жеринен, эми районунан болом десем болот да. Экинчи бөлүм логикалык суроолор. Дүйнөдөгү эң күлүк нерсе?
Ойгүлүк албетте. Ойгүлүк. Ойчолук эч. Капкандагы бекер сыр кайсыл чычканга буйрат? Атайын тышкан үчүн коюлган, ал? Капканга түшкөн чычкан жейт да. Чылып калса дагы дебейм. Капканга коюлган. Жанагы айланбаш койлор жейт дегенде айланбаш тышкан барча болот да. Баардык тышкандар жейт го деп ойлойсуз? Башы кыйын иштеген чычкан өтүп жейт да дебейм да. Айланып өтүп туруп. Жок. Анткени капканда атайын чычкан үчүн коет го, анан баары бир ошодо бир нерсени барып жеп алайын дегенде кармалып калат да. Бирок жебей калат да. Ошентип жебей калат. Капканга түшкөн чычкан жей албай калат. Кып жеп коюп туруп, кийинкиси кыйтыр болуп келип жеп кетет экен да. Досу келип жеп коет. Досу келип жеп коет. Бошосузбу? Энди? Ооба. Кайта алып коесузбу жообузду? Капканга түшкөн чычкан жей албай калат. Капканга түшүп, анын аркасынан келип башка чычкан келип жеп кетет да. Туура болду. Анткени биринчи өлүп калат экен да. Дүйнө жүзүндөгү адамдар көпчүлүк учурда ушул нерсенин аркасынан талашып, тартышып, айтышып, урушуп кетишет. Эмненин аркасынан? Көбүнчө акча дейт го. Акча адамды өзгөртөт, акча уруштурат дейт көбүнчө. Байлык. Канча бай болгон сайын ошончо душманың көп болот, ошончо ушак арчийт, ошончо билбейм, көйгөйлөр көп болот. Акчанын аркасынан. 60 центнер көппү же 6 тонна көппү? Тонна көп. 6 тонна? Центнер 60 центнер. 60-пы? 60 центнер көп болуш керек, анткени ал 60 тонна болот да мында. Логикалык суроо да бул. Карап көрүңүздөр. 60. Сүзө алган, бирок уча албаган жападан жалгыз канаттуу кайсы? Баган Сүзө алат экен. Бирок уча албаган. Өрдөк. Өрдөкпү? Өрдөк учат. Өрдөк учат. Сүзө алат. Каз. Аккул. Учат алат. Сүзө алат. Суук жерде жашашат. Суук жерде жашашат. Суук жерде. Пингвин. Нет, эме. Пингвин. Пингвин. Кошуласызбы? Ооба, жанагындайлар бар го, канаты бар, эмеде жүрөрүт. Канаттуу, бирок уча алышпайт. Лоло Пепе деген мультфильмдеги пингвиндер. Бул жерде үн абага караганда 5 эсе тез таркалат. Кайсыл жерде? Жаңырыучу жерде да мындай. Микрофонду. Бул жер аймак деңизи чоң эле жер. Ошол аймакта, бир аймакта Тез таркалат. Тез тарайт экен аябай, башка жерге салыштырмалуу. Кайсы аймакта экен? Эхо болуп Жанагы эмелерде да. Эмне мындай бир зоо, аска зоолуу жер, бир жерге барганда кыйкырганда кайра жаңырып ушундай. Зоодо. Антарктидада да. Сүзө аласыздарбы? Сүзө аласыздарбы? Сүзгөнү жакшы билесиз. Сүзгөндү мен билем, бирок унутуп калам дебейм. 3-чү бөлүм менин дүйнө таанымым деп аталат. Бул бөлүмдө келген катышуучуларыбыздын дүйнө таанымын билебиз. Ал эми жооп бере албай калган учурда жеке башына коюлган суроолорго пикир билдирет. Суу канча градуста кайнайт? 100. Өзүңүзгө жаккан сапатыңыз? Өзүмө жаккан сапатымбы? Өзүм макталам деп койсо. Өзүмө жаккан сапатым, билбейм, эми башкалар кандай түшүнөт, мен эч бир адамды тандабаймын да, бардыгын бирдей кабыл алам, анткени бардыгыбыз Аллахтын алдында бирдейбиз, бир гана кесибиз менен, жашоо эмебиз менен гана мындай болуп турбасак, бардыгыбыз бирдейбиз. Ошо бирдей кабыл алган сапатымды көпчүлүк айтат да, ошол себептен ошону айта алам жакшы деп. 2016-жылкы Олимпиада оюндары кайсыл шаарда өткөрүлгөн? Прага деди. Жок, негизи Кытайда өткөрүлгөн бир эмени билем, анан ал 2016-жылы тарыхка да кирген. Мультфильм тартылган, жана фотография. Дисней эмелер тартылган да? Дисней. Да, эстелик турган адам. Франция, Париж. Ой, чоң адамдын эстелиги бар кайсы жерде? Италия. Колумбия. Жоша, Columbia Pictures деп француздар чат кошот да болот киши? Дисней, Рим.
Жеңилдиңиздерби? Жеңилдик. Рио де Жанейрода О, фестивалдар болгонго. Дагы башынан төрөлсөңүз ким болмоксуз? Мен өзүмдүн ушул жашоом, ушул кесибим жагат, өзүмө ошон үчүн кайра эле ушундай болуп Акмарал болуп тура элмекмин. Журобаева болду. мен кайра эме болуп жаралгандабы? Эме болмокмун. Мындай сот иштерин аткарган тергөөчү. Принципен тергеп моундай тактаган жакшы көрөм да ошол соттон. Кесибиңизди алмаштырмаксыз? Жок, эми дагы бир ушундай болуп калса да, бирок азыркыларга деле чексиз шүгүр келтирем. Өкүнбөймүн. Азиядагы калкы эң көп өлкөнү атагыла. Эң эмеси көп Кытайда дүйнөнү басып келе жатпайбы? Ырдын жаңыртылган, өзгөртүлгөн бөлүгү эмне? Ремикс. Рэп да. Акыркы жолу окуган китебиңиз? Акыркы жолу окуган китебим кечээ эле окудум. Купуя сыр дегенди окудум. Ага чейин чынын айтсам бул мезгилге чейин көп китептерди чындап барактабай койгон экен элем, окубай койгон экен элем. Бул китеп өтө жакшы нерсе экен. Ушактарга караганда, мындай негатив жаңылыктарга караганда китеп окуган өтө мээңди эс алдырат экен. Ошон үчүн акыркы мезгилдерде ошо китептерди окуй баштадым. Манаска чоң жинди деген атты ким койгон? Ак балта дегенби? Ак балта. Күндөн эң алыста жайгашкан планетанын аталышы кандай? Линияда Меркурий, Юпитер. Башта 9 планета эле, азыр андан көп деп айтылат го негизи мындай илимдөө да, бир аз кошулду деп. Ошондо Ай, Жер, Сатурн, Жемиси эме, Плутон. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын алгачкы премьер-министри ким болгон? Насирдин Исанов. Премьер-министр. Жашоодо эмнеден мотивация аласыз? Ошол жөнүндө көп сүйлөгүм келип атат деп эмби. Күндүгү мен эртең менен туруп, ал нерселер азыр бизде дагы Кыргызстанда көп өрчүп, өнүп, интернет деген бардык жакка жайылып аткандыктан өзүмө жашоого биринчи туруп эле мен өзүмдү сүйүп баштайм. Өзүңдү сүйсөң, башканы сүйөсүң, чармачылыгын сүйөсүң дегендей, өзүңдү сүйсөң, өзүңөн ашкан сүйүү башкаларга жетет дегендей, эртең менен туруп эле өзүмдү сүйөм биринчи, анан алдыга ошо коюлган пландарымды ишке ашырып, ошолорду сүйүп баштайм, чыгармачылыгымды, үй бүлөмдү сүйүп баштайм. Мен өзүмдү ошондой мотивация берип баштайм. Эртең менен тургандан баштап эле күзгүгө каранып туруп биринчи өзүмдү сүйөм. Иштетүүгө элпек, жумшак, сары түстөгү баалуу металл кайсы? Алтын. Ар бир эле айым, жакын болот. Сөзсүз түрдө акыркы заманбап азыр аябай эле көп атат, мына кийимдер кандай мода болсо алтын деле ошондой болуп кетти го, ошо жакынбыз. Италиянын борбор шаары? Рим. Биринчи мугалимиңиз? Мен биринчи мугалимим Чынара деген эжеке болгон. Өзүм ошол Кара Суу районуна караштуу Акташ айылынын Токтомус Алимбеков атындагы орто мектебинде окугам. Ошол жерде биринчи мугалимим Чынара эжеке. Чынара эжеке, мен сизди жакшы көрөм. Сиз эч качан менин көз алдыман кетпейсиз. Дагы деле ошондой жап-жаш бойдонсуз. Дайыма көргөндө мен сизди ошол бала кезимде көргөндөй көрөм. Чынында өзү мугалимдер картайбайт окшойт, мында эч карыбады да ошол эжекемчи ошол бойдон дайыма ушундай жап-жаш болуп жүрүңүз. Үй бүлөңүз менен тынч болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Суроолорубуз аяктады. Келип катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келечектеги ырчы болом деген жаш таланттарга кандай кеңеш берет элеңиздер? Сизден болсун. 20 жылдык стажы бар айтайынбы?
Мен өзү бала кезимен баштап баягы кыялданган нерсеңди кечке кыялдана берсең ошол жөнүндө көбүрөөк сүйлөсөң ошого жетесиң дегенди мен эми окуй баштадым, азыр биле баштадым. Бирок мен бала кезимде аябай көп ошол нерсеге кыялданат болчумун. Ошон үчүн айтат элем, чыгармачылыкты сүйүп, ушу балалыктан баштап ошол нерсени жакшы көрсөң, ошондой ырларды, мисалы үчүн кайсыл чыгармачыл адамды баалайсың, ошонун ырларын көбүрөөк угуп, анан элестетүү жолу менен, өзүң сахнада алып жүргөн жолу менен иши кылса, баягы кыялдарыңды орундатыш үчүн максат коюп, ошого жетем деп аракет кыла берсеңер, жылдыз сөзсүз болосуңар. Мен да жалпы телекөрүүчүлөргө, жалпы жаш муундарга сунуштайт элем, ошол Акмарал эже айткандай максат коюш керек. Биринчи орунда кичинебизден максат кылып, ал нерсени жазышыбыз керек да. Ушундай болом, жашка жеткенде мындай болом, ушул нерсени аткарам деп жазылган нерсе чек-чейип турганда, ошол нерсе сөз түрдө үстүдө бизди жараткан Аллахка да көрүнүп турат, ар бир максатыбызча. Же болбосо мындай го, жаштын тилегин бат берет дейт, жашыбызда тилеген тилектерибиздин баардыгы ошол жакта турат, акырындык менен аткарылат десек болот. Сиз айткандай эле, мен деле кичинекей кезимде сахнада ырдап чоңойдум, алып баруучу болуп жүрдүм, ушинтип. Кийин бирок баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип башка турмушта жүрүп элес, бирок баары бир ушул жакка кайтып келдим десем болот. Эмнеге дегенде, ал менин кичинекейимде кыялым болгон. Ошону мен кыялдангам, жашагам ошол кыялдачы. Ошол себептен жалпы эле ошол жаш муундарга эч качан адашуудан алыс болгула деп айта алам. Адашпаңыздар. Өмүрлүк жар тандоодо, кесип тандоодо жана ошондой эле дос тандоодо эч бир инсанды адаштырбасын деп гана айта алам. Негизи ырчы болом деген кыздар өзгөчө айымдарга ырчы кыйын болот деп айтышат да, сахнада жүрүүчү, мисалы үй бүлөлүк шартка деле алар үчүн көп тоскоолдуктар болот деп айтат. Кошуласыздарбы? Мен мурда кошулат болчумун, кыйналса дагы баягы аракет кылып, эгер жолдошу колдосо, үй бүлөсү колдоп турса, сөзсүз аракет кылып ошол нерсеге жетет деп ойлойт элем да. Ал нерсе өзүңдөн экенин мен азыр биле баштадым. Ал оңой эле, эң оңой жолу, эч кыйынчылыксыз эле ошол эмнени кааласаң, эмнени сүйүп атсаң, ошол ырдаганды сүйүп аткан болсоң, сен жолдошуң деле, бала чакаң, мисалы үчүн кайны журтуң деле баардыгы сени колдойт. Себеби өзүң жакшы көрүп, өзүңдү сүйүшүң керек биринчи. Анан ошол кесипти катуу сүйүшүң керек. Ошондо оңой эле жетесиң, эч кыйынчылыгы жок. Эмнени кааласаң ошону аткара аласың, мындайча айтканда. Ар бир кесип ардактуу, ар бир кесиптин артында мындай ополтодой түшүктүү оор нерселер турат да. Бирок ошол нерсе эгерде Акмарал эже айткандай эле сүйүп, жакшы көргө турган болсок, ошол кыйынчылыктарга да чыдап, жеңе турган болсок, сөз түрдө ийгиликке туч окууга чыга алабыз деп айта алабыз. Бул жерде баягы аял же болбосо мырза, бул ушундай деп эме кылбашыбыз керек, чектөө койбошубуз керек. Өзүбүзгө болгону гана ушул жерде каалообуз 100% болуш керек. Каалоо болгон жерде баардык нерсе сөз түрдө аткарылат. Программа сіздерге жактыбы, суроолор окууңуздарга толду. Аябай жакты, сон. Аябай жакты. Баягы мектеп учурунда болгон нерселер кайра көз алдыбызга элестеп, андан кийин түндө мына мээбизде уктап жаткан акыл эстер ойгонду дагы. Аябай сон берүү экен. Ошол көрсөтүүңөргө жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Элдин купулуна толгон, акылына акыл кошкон, ушундай жакшы берүүлөрдөн боло берсин. Дагы ошол жалпы жамаатыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Ушундай жакшы берүүлөрдү берип, жаш балдардын баягы акыл эсинин өсүүсүнө жардамыңарды берип жүрө бергиле. Ишиңерге ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө. Фактын айтып, уйкучулугуңузду айтып коет экенсиз. Айта берейинби? Уйкучу экенин көрүнүп турат деп десе керек да, мен. Дей берсин, чоң.